Мага келген кайрылуулардын каттарды окуп коеюнчу. Азыркы учурда Гроздь айылына Бишкек шаарынын көрүстөнү которулган экен да. Ошондо ал иш-чарага 55 миллион сом берилип, бирок көрүстөндө 55 миллион сомго жасалган оңдоо түзөө иштери байкалбайт деп жарандарга айрылып атат. Отура турган же скамейкабыз жок дейт. Же жол көрсөтүлгөн белгилерибиз жок дейт. Жолдорду жамгыр жааганда баткак болуп калат дейт. Ал жерде караган жоопкерчиликтүү адамдарды таппай жатабыз. Вообще таба албайсың деп мындай арызданып атышат да. Жөө барганга шарттары жок дейт да. 2,5 километр алыстыкка чейин маршрутка барат, бир эле маршрутка барат экен дейт. Ал секторлорго бөлүп коюшуптур деп анан уюштуруусуна мындай абдан нааразы болуп атышат да. Эми акыркы сапарга узатканда дагы ошо элди кыйнабай ошол жерден деген жакындар абдан кыйналып атабыз деп кайрылып атышат да. Ошол эле учурда Чоң Арыкта түнү тымызын адамдарын көмүп жатышат деп кайрылып атышат. Ал эми Гроздогу көрүстөнгө кыска жол бар, азыр Константиновка айыл аркылуу барат экен, бирок Атбашы каналды бойлой барса жол жакын болмок деп кайрылып жатышат да. Ошол себептен Гроздь айылындагы көрүстөнгө канча каражат бөлүнгөн, канча гектар жер көрүстөн деп белгиленди эле, ошону мага тактап өкмөт бериңиздерчи деп суранат элем да. Экинчи маселе, мен Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары менен жолугушууга барып келдим жакында. Ошол абдан жакшы профессордук, окутуучулук жамаат бар экен. Бирок көп чечилбеген маселелер бар экен да. Ошондо эң биринчиси бул кошуна мамлекеттерде курсанттар казармада 1-курстан 4-курска чейин жайгаштырылат да. Бизде болсо 1-курска жайгаштырыла турган казарма бар экен. 2-3-курстагы балдарды деген шаарга жөнөтүп, алар деген квартира издеп, ошактан мындай аябай кыйналган учурлар экен да. Эми баардыгыбыз келечекте милиция кызматкер болобуз деп көпчүлүк балдар региондордон келишкен. Карапайым элдин балдары, бирок Бишкекте үйлөрү жок. Ошол курсанттар аргасы квартиралап же туугандарынын үйлөрүндө жашашат экен. Ошо биздин жаштарга ошо келечек тартипти сактай турган адамдарыбызга шарт түзүп берсек жакшы болот эле да. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Дагы айтып кете турган маселе, Сокулук районунун тургундары кайрылып атышат. Вайн Антоновкадагы жана Бишкек Карабалта автожолунда жасалма жарыктандыруу иштебей жатат дейт да. Пешеходный переходдор көрүнбөйт. ДТПлер көбөйүп жатат. Ошол суранып атышат да, кемчиликтерди жоюп бериңиздер, жана түнкү жарыктандырууну орнотуп бериңиздер. Чүй областында болуп жаткан көпчүлүк жол каттоолор, анан кырсыктар именно ошол жакта болуп калышат экен да. Бул эми стратегиялык жол. Көзөмөлгө алыңыздарчы. Андан тышкары мен бир нече жолу Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишкананын жол куруу коррупциялык схемалары боюнча кат жазгам эле. 1 миллиардтай ущерб болгон. Бирок айыпталуучу катарында жоопко тартууга киши жок деп айыпталуучуну таппай жатыштыр. Бул кандай нерсе?